Республикасының өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдон брифингге. Брифингде Баткен облусундагы учурдагы эпидемиологиялык абал, коронавирус илдетин алдын алуу, бөгөт коюу, болтурбоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери жөнүндө жана айрым телекөрүүчүлөрдөн келген урунттуу маселелер жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Түз эфирлер ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук мамлекеттик агенттигинде, Эл ФМ 1 радио, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК ЛТР YouTube каналында, Facebook Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радио баракчаларында. Анда Алишер Орозбаевич алгач ошол жалпы облустагы эпидемиологиялык абал жөнүндө айтып сөз баштасаңыз. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, Баткен облусунун жарандары. Мен бүгүн мына 24-июлга карата облусубуздагы коронавирус оорусу тастыкталган жөнүндө маалымат берип кетсем, бүгүнкү күндө жаңы учур катталды. Бул 41 адам катталды. Анын 13 Баткен району, Баткен шаарынан болуп атат. Бирөө Кызылкия шаары, 15 Кадамжай району, ошондой эле 12 Жаран Лейлек районунан катталып отурат. Ал эми сутка ичинде 9 адам пневмония менен катталды. Облус боюнча жалпы ооруканадагы саны 711-ге жетти бүгүнкү күндө. Учурда ооруканада коронавирус боюнча изоляцияда 131 жаран бар. Амбулаториялдык изоляцияда 297, обсервацияда 62, үй карантинде 1538 жаран бар. Тилекке каршы бул оору менен күрөшүп жатып, 133 медицина кызматкерлерибиз бул илдетти жуктуруп алды. Алардын 44 дарыгер, 68 мед айымдар, 13 кенже тейлөөчү кызматкер жана ошондой эле башка өмүрдүн кызматкерлерден 8. Ал эми 180 адам пневмония оорусу аныкталып дарыланууда. Бул коронавирус оорусу тастыкталган жарандардан сырткары бүгүнкү күнгө чейин жалпы 20.235 адам анализ алынып отурат. Тилекке каршы көрүлгөн аракеттерге карабай бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү 33 адам каза болуп отурат. Бүгүнкү күнгө чейин ооруканадан 333 жаран айыгып чыгышты. Мына ушундай бүгүнкү күнгө 24-күнгө биздин коронавирус боюнча маалыматыбыз. Алишер Орозбаевич, мына ушул областта азыркы жүргүзүлүп жаткан күндүзгү стационарлар жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Да, уюштурулуп аткан. Азыркы күндө биз Баткен облусунда 1613 орун даярдадык стационар. Өлкөдө коронавирус илдетине байланыштуу абал кооптуу болуп жаткандыгына байланыштуу Баткен облусунда да ооруканалардан сырткары кошумча 1613 орундукту биз азыркы күндө даярдап отурабыз. Бул жайларда эгер пневмония оорусу менен ооруган жарандарга ооруканаларда орундуктар жетпей калса медициналык жардам көрсөтүү максатында пайдаланылат. Ошондой эле учурдан облустун аймагында обсервация үчүн 1790 орун даярдалган. Ал эми ооруканаларда изоляция үчүн өздөрүндө 500 орунга мүмкүнчүлүктөр азыркы күндө бар. Белгилей кетсем, оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмдөрүндө коронавирус илдети менен ооруган бейтаптарды 14 күн бою дарылап, чыккан дарыгерлер үчүн таза аба, кооз жаратылыштарды жайгашкан объекттерге обсервация орундарын даярдап жатабыз. Мына кече айтып кетсем, Баткен районунун Карабулак аймагындагы Алтын Бешик балдар лагери базасы бар. Уюштурулган обсервациянын дарыгерлерин ошол жерге чыгарып, бүгүнкү күндө биздин мед айымдар, медицина кызматкерлер азыркы күндө ошол жерде эс алуу күндөрүн өткөрүп атышат. Кече өзүм барып көрүп, алардын жатаканаларын, условияларын бүт баарына тамак аш баары
жетиштүү экен. Өзүм барып кече кабар алып келдим. Алардын акыбалы азыркы күндө жакшы. Чоң рахмат. Алишер Озбаевич, мына ошол коронавирус илдетин алдын алуу, бөгөт коюу боюнча да ошол областта ар кандай сиз тарабынан буйруктар, токтомдор чыгарылды. Ошол чектөөлөр боюнча дагы айтып берсеңиз. Эми чектөөлөр боюнча айта кетсек, биздин штабтын, облустун штабтын тапшырмасы менен бир канча чектөөлөрдү киргиздик. Коронавирус оорусунун жайылып кетүүсүнө жол бербөө максатында облустук штабтын акыркы кырдаал талкууланып, 10-июлда тарта биз Баткен облусунда бир катар чектөөлөрдү кабыл алдык. Баткен облусу менен Бишкек, Ош шаарлары жана башка облустардын ортосундагы коомдук транспорт жана жеке таксилердин кызматтарын биз токтоттук. Азыркы күндө жарандардын негизсиз башка аймактарга чыгуусуна жол бербөө максатында санитардык карантиндик посттордун ишин күчөттүк. 14-июлдан тарта облустун ичинде район шаар аралык коомдук транспорттор да токтолду. 15-июлдан тарта коомдук тамактануучу жайларды жаптык. Анткени транспорт менен коомдук тамактануучу жайлар оорунун жуктуруу тобокелчилиги жогору деп ойлойм. Анан азык-түлүк, тамак-аш, курулуш материалдарын ташыган оор жүк ташуучу унааларга гана облуска кирүүгө уруксат берилди. Ошол эле учурда жүктүү мыйзамдуулугун салык кызматкерлери көзөмөлгө алып жатышат. Жана той мааракелерди өткөрбөө боюнча чектөөлөрдү кабыл алдык. Ал эми Куран окутуу максатында өткөрүлчү мааракелер өткөрүү тартиби белгиленген тартипте өткөрүлөт. Бирок ошого карабастан айрым учурларда чектөөлөргө баш ийбеген учурлар катталып жатат. Ошондуктан азыр биз ар бир айылда айыл башчылар менен участковый милиция башка жарандык коомдук активдер комиссия түзүп, үймө-үй кыдырып, түшүндүрүү иштери колго алынып жатат азыркы күндө. Ал эми дары-дармек, тамак-аш азыктарынын баасын жогорулатпоо максатында жергиликтүү бийлик органдары, антимонополия, финансы полиция, ички иштер кызматкерлери турган комиссиялар тынымсыз рейдтерди азыркы күндө жүргүзүп жатышат. Ал эми ири базарларда ооруну жугузуу тобокелчилиги жогору болгондуктан кийим-кече, өрүк базар жана мал базарлары район шаарларда эпидемиялык абалга жараша жабуу же иштөө тартиби чектөө ташылмасын койгонбуз. Чоң рахмат. Алишер Озбаевич, мына ошол биздин коронавирус илдети менен күрөшүп аткан алдын катарда турган медиктер, ошо медицина кызматкерлеринин учурда коргонуч каражаттары кандай, жана аларга бир компенсациялар кошумча төлөнүп атабы, ушулар жөнүндө да айтып берсеңиз, эл арасында ар кандай сөздөр бар да? Туура айтасыз. Бул медицина жана коргонуч каражаттар боюнча учурда облуста жасалма дем алдыруучу 44 аппарат иштеп турат. Ал эми 316 кычкылтек концентрат аппараты бар азыркы күндө. Ошондой эле коронавирус оорусу күчөгөндөн бери коомдук уюмдар, демөөрчүлөр тарабынан күн сайын медициналык каражаттарды, жабдууларды тапшырган жарандар көбөйүүдө азыркы күндө. 117 аппаратты гуманитардык жардам катары бизге азыркы күндө келген. Белгилей кетсек, өткөн жумада Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 50 кычкылтек концентратору бизге өкмөт тарабынан берилди, келген. Ошондой эле 2 күн мурда Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан биздин облуска бир тез жардам унаасы да берилип, азыркы күндө мына ишке кирип жатат. Ал тез жардам автомашинада бунун ичинде толук аппараттар, ушундай эле кычкылтек дем алуучу аппараттары өзүнүн ичинде орнотулуптур. Бул алыс жерге дагы биздин оор ушул жарандарыбыз түшүп кала турган болсо, кайсы жерге жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Толук аппараттар менен адамды сактап, жашатып алып барганга болот. Ал эми коргонуучу каражаттар, комбинезон, беткап, антисептик сыяктуу каражаттардын 1 айлык запасы азыркы күндө бар экен. Муктаждыкка жараша дагы сатып алуулар жүрүп жатат. Мына бүгүн өзүңүздарга белгилүү, мен больницаны, ЦЦМ, поликлиника
санэпидстанция лабораторияларын бүтүн баарына өзүм кыдырып барып көрүп келдим. Складдарды көрдүк, дары дармек, кычкылдек концентраторлору жана бул схема, шприц, марли бул толугу менен бизде азыр гепарин дарыларына чейин азыркы күндө жетиштүү. 1 ай, 1,5 айлык бизде азыр запас бар экен. Но кээ бир дарылар андан да көпкө жете турган дарылар да бар экен. Себеби ал талап азыраак болгон дарылар да бар экен. Дагы келип атса керек, толукталып. Азыркы күндө биз дагы мына өкмөт тарабынан акча бөлүнүп, азыр фомстан акча бөлүнүп берилип, ар бир ишкана, ооруканалар өздөрүгө керектүү дарыларны алып азыркы күндө алып атышат. Анан ал жерде келип түшкөн дарылар эми бул маалыматты да берип койбосо болбойт. Себеби элдер бул келген дары, күн помощтор сыртта сатылып, же болбосо башка аптекаларга чыгып атат деген ушундай сөздөр да болуп атат экен. Мен айтат элем, ал жерге келип түшкөн дары дармектин жана башка бүтүн баары бизге ушу медицина кызматкерлерине керектүү эмеректер компьютерге түшүрүлүп, ал бул система иштейт экен, сразу отделенияларга баарга берилип, кандай дары бар, заявка берет экен. Ошонун больница отделенияларда дагы бул көрүнүп турат экен, кайсы дары бар, кайсы дары жок. Ошон үчүн бул система өтө контролдо катуу иштеп турат экен. Азыркы күндө бул эч кандай коррупцияга жол берилбейт. Тагыраак дагы беткап бизде 254.502 дана бар экен. Бир жолу колдонуучу комбинезон 10.451 дана, көп жолу колдонуучу 2.618 дана, респиратор 13.000 дана бар. Жалпы 1.676 медицина кызматкерлерине 18.531.655 сом компенсация төлөндү. Азыркы учурда бул каражаттар толугу менен врачтарга ушу берилген, медицина кызматкерлери. Ооруканада дарыланып жаткан бейтаптардын дары дармек маселеси болгон жок. Азыркы учурда тартыш болуп жаткан гепарин, клексан дарыларын да чоң запасы болбосо да зарыл болгон учурда таап жетиштирип жатабыз азыркы күндө. Эртең дагы 100 упаковка клексан дарысы облустук ооруканага келет. Ал эми гепарин дарысы учурда Неман дарыканада азыр дагы өзүбүз барып көрүп келдик. Бул аптекада дарылар кадимкидей эле турат. Жана өзүңүз айткандай, мына биздин кээ бир жарандар, патриот жарандар дейбиз, баларындагы жардамдар менен жанагы кислород бере турган аппараттар келип атат деп атасыз. Андан сырткары дагы биздин областка келип аткан жалпы гуманитардык жардамдар жөнүндө да айтып берсеңиз, азык-түлүк маселесин чечип атканда колу да жука кишилерге деп коелу. Мына ушундай гуманитардык жардамдар жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Гуманитардык жардам боюнча айтып кетсем, жогоруда да анча-мынча кайталадым эле, бирок өлкөбүздөгү коронавирус пандемиясы башталгандан бери облусубуздагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп келүүдө. Өзүңүздөргө маалым, өлкөдө карантин жарыяланып, бир топ үй бүлөлөр киреше табуудан чектөөлөргө дуушар болду. Ошондуктан мамлекет муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү жаатын тынымсыз иш алып барууда. Биздин облуска өкмөткө караштуу мамлекеттик материалдык резервдүү фондунан 585.500 тонна un бөлүнүп тартылды. Өзбек Республикасынан 190 тонна un, Смайыл Ата коомдук фонду 119 тонна un келип таркатылды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы тарабынан 6,5 миң тонна таратылды. Мындан сырткары азыркы учурда да мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан 154 тонна un бөлүнүп, район шаарларда таратылууда азыркы күндө. Жалпы облус боюнча 865,5 тонна un жардам катары элибиздин аялуу катмандарына таратылды. Ошондой эле
Кыргыз өкмөтүнүн республика бюджетинен облусубузга 4 миллион 799 миң 200 сом бөлүнүп берилип, 5999 аялуу үй бүлөнүн ар бирине 8 сомдук азык түлүктөр таркатылды. Уюлдук оператору ар бир 800 аялуу үй бүлөгө 2000 сомдук азык түлүк жардамдары да көрсөтүлдү. Мындан сырткары үстүбүздөгү жылдын март айынан бери коомчулук, жеке ишкерлер, демилгечи жаштар тарабынан аз камсыз болгон 33 миң 724 үй бүлөгө азык түлүк берилди. Негизги облусубузда 26 миң 310 жакыр үй бүлө бар. Берилген жардамдар ушул үй бүлөлөргө калыш бөлүштүрүлдү деп айта алам. Жардам алуучулардын тизмеси түндүк KG сайтына жарыяланды. Ошондой эле жардамдардын туура жеткирүүсүн көзөмөлдөөгө комиссия иштөө учуруна иштеп атат азыркы күндө. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө оор кырдаалда элибизге кол сунган кошуна бир тууган Өзбек Республикасы Фергана облусунун жетекчилигине, фонддордун өкүлдөрүнө, жеке ишкерлерге, демилгечи жаштарыбызга облустун жетекчилигинин жана жеке өзүмдүн атымдан ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Биз дагы билдиребиз. Алишер Озбаевич, мына кечеги 23 июлдан тарта Баткен облусунун баардык район шаарларында дейт, дарыгерлер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү үймө үй кыдырып, жумуштарын баштап, мобилдик топтордун иштери жандана баштады да. Мына ушул жөнүндө кеңири токтолуп берсеңиз. Биз бул мобилдүү топторду боюнча кече 23 июлдан тарта Баткен облустук баардык район шаарларында дарыгерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү үймө үй кыдыруу жумуштарын баштады азыркы күндө. Мобилдүү топтордо жерлерде элдин саламаттыгын текшерип, медициналык кеңеш берип, жардам көрсөтүшөт, зарыл болсо ооруканада дарыланууга жиберет. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул аракет кооптуу илдеттин жайылып кетишинин алдын алуу максатында биз жасалып атат. Мына 6 айдын жыйынтыгы боюнча дейт, жаңы канча жумуш орундар пайда болду деген дагы ошол эми коронавирус башталгандан бери дагы да. Быйылкы жылы экономикабыздан эми бул 6 айдын жыйынтыгы менен жаңы жумуш орундары боюнча быйылкы жылы экономиканы инфраструктура жана башка тармактарды өнүктүрүүгө кырдаалга байланыштуу мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок болгон аракетти жумшадык. Жаңы түзүлгөн жумушчу орундардын саны 2020 жылдын 6 ай ичинде 2081 жумушчу орун түзүлдү, же былтыркы жылга салыштырганда 89,1% түздү. Түзүлгөн жумушчу орундардын тармактары боюнча алып караганда айыл чарбасында 185 жумушчу орун, ишканалардын өздүк каражаттарынын эсебинен 335 жумуш орун, кичи жана орто бизнес өнүктүрүүдө 351 жумуш орун, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 48 жумуш орун, чет элдик каражаттар эсебинен 16, жеке ишкерлер каражаттарынын эсебинен 365 жумушчу орунду түздүк. Чоң рахмат. Азыр мына анча-мынча экономика жөнүндө да сөз кылдык, жумушчу орундар жөнүндө. Алишер Озбаевич, өзүңүз билгендей, биз бул эфирде телекөрүүчүлөрдөн көбүрөөк келген суроолордун жыйынтыгында урунттуу маселелерге айтып берүүңүздү суранып атабыз. Эми муну да айтпай кетсек болбойт. Учурда ооруп жыйноо боюнча дагы азын-аулак сөз кылып берсеңиз областагы. Быйыл мына бизге өзүңүздөргө белгилүү бул пандемия, коронавирус, COVID-19 келип бизге экономика жана башка бул жашоо турмушунда керектүү нерселерге дагы бир аз тоскоолдуктар болду. Жалпысынан пандемиянын шартында биз башка тармактарды да үзгүлтүккө учуратпай алып кетүүгө аракет
кылдык. Жарым жылдын жыйынтыгы менен биз айыл чарма тармагында планды былтыркы жылга салыштырмалуу көп аткарууга жетиштик. Айтып кетсем, быйылкы жылдын түшүмү үчүн жалпы дан эгиндеринин аянты 39.484 гектар түздү. Жалпы айдоо жер 2019 жылга салыштырмалуу 4.662 гектарга көп себилди. Ал эми бүгүнкү күндө оруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Биз ушу коронавирус оорусу илдеттерге менен да күрөшүп, мындан сырткары биз мынандай ашыгы менен гектарларды азыркы күндө эгин айдаганбыз. Кылкандуу дан эгиндерин жыйноо үчүн жалпы 23.778 гектар аянт жыйноо керек болсо, өткөн жылга салыштырмалуу 1.115 гектар көп жыйналуусу күтүлүүдө азыркы күндө. Ал эми бүгүнкү күнгө 8.387 гектар кылкандуу дан эгиндери жыйналып, же болбосо 32.5%га түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 637 гектар жыйналды, көп жыйналды. Будай 3.772 гектар жыйналды. Арпа 4.615 гектар жыйналып, гектарына орточо 22 центнерден түшүм алууда. Картошка 829 гектар, жашылча 1078 гектар, мөбө жемиш 6525 гектарга жыйналып, бүгүнкү күндө биз ушул оору менен күрөшүп жатып эле биздин дыйкандар, биздин эли журтубуз мондай жакшы результаттар менен ишти алып барып атат. Азыркы күндө мына будай жыйноо кызуу жүрүп жатат азыркы күндө. Чоң рахмат, Алишер Озбаевич. Бүгүнкү областагы эпидемиологик абал жөнүндө ошондой эле телекөрүүчүлөрдү кызыккан айрым урунттуу суроолорго жооп ала алдык деп билебиз. Анда дагы бир оюңуз болсо айтсаңыз, бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктасак, бизге берилген эфирде. Рахмат. Мен учурдан пайдаланып, өткөндө элге кайрылуу жасагам, азыр дагы ушу Баткен облусунун элине кайрылып кетет элем. Ушу коронавирус оорусу менен жана ушу пневмония оорусу менен күрөшүп жатып, бири-бирибизди сыйлай билсек, бет каптарыңыздарды ар дайым тагып жүрсөңүздөр, колуңуздарды антисептиктер менен жууп тазалап, зарылчылыгы болбосо көчөгө чыкпасаңыздар, зарылчылыгы болбосо базарга барбаңыздар. Азыркы күндө биз өтө оор абалда иштеп жатабыз. Ошон үчүн биздин медицина кызматкерлерин жана ошондой эле биздин милиция кызматкерлерин жалпы ушул аракет кылып аткан элибизге сиздер ушул көмөк кылсаңыздар. Азыркы күндө оору бул катуу болуп, пандемия болуп, мына азыркы күндө 33 киши каза болуп отурат. Ушуну ойлоп, карап, өзүңүздөр сыйлай билсеңиздер. Биз тазалык менен, тартип менен бул ооруну жеңебиз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун брифингин көрдүңүздөр. Брифинг түз эфирлер аркылуу ЛТР, КТР, Ала Тоо 24 Пирамида 5 канал облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук мамлекеттик агенттигинде, ЛФМ 1 радио, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК, ЛТР YouTube каналында, Facebook Кыргыз өкмөтү социальный правительство 1 радио баракчаларында көрсөтүлдү жана уктурулду. Брифингти мен Алим Токторов алып бардым. Эмки жолугушууга чейин саламатта калыңыздар.